Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызда машыгуу сабагын өтөбүз. Бул машыгуу сабагында биз өтүлгөн темалар боюнча көнүгүүлөрдү иштеп көрөбүз. Биринчи көнүгүү. Тексттин мазмуну боюнча бири-бириңерге суроолорду берип, жооп алгыла дептир. Аяз атадан кат деген тексттин экинчи бөлүмүн окуйсуңар. Окуп туруп, ага эжеңер менен биргеликте ошол тема боюнча суроолорду берип, кайра жооп алгыла. Экинчи көнүгүү. Сөздөн сөз курагыла дептир. Ал сөздөргө сүйлөмдөрдү түзгүлө. Бизге жазуучу деген сөз берилген. Ушул жазуучу деген сөздөн дагы кандай сөздөрдү пайда кылсак болот? Мисал үчүн, жаз. Мен жаз деген сөздү жаздым. Силер дагы сөздөрдү таап жазгыла. Ушул сөздөн сөз чыгыш керек. Жаз. Сүйлөм түзөбүз. Бир сөз тапсак, бир сүйлөм түзөбүз. Жаз деген сөзгө мен сүйлөм түзөйүн. Берилген тапшырманы туура жаз. Бул сүйлөмүбүз жаз деген сөзгө болду. Силер дагы ушинтип сөздөрдү таап, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Бизге үлгү иретинде дагы азуу деген сөз берилиптир. Ошого карап жазабыз. Үчүнчү көнүгүү. Чыңгыз Айтматовдун кандай чыгармаларын үйрөндүңөр? Кандай кинолорун көрдүңөр эле? Эстеп айтып бергиле. Чыңгыз Айтматовду тааныйбыз, аны бүткүл дүйнө тааныйт. Эми ошол Чыңгыз Айтматовдун кандай чыгармаларын үйрөндүңөр дейт. Биз силер менен Аяз атадан кат деген тексттин окуп атканбыз, чыгармасын. Ошол дагы Чыңгыз Айтматовго. Дагы силер телевизордон көрүшүңөр мүмкүн, кинолоруну же китептерден окушуңар мүмкүн, ошолорду эстеп айтып бергиле. Төртүнчү көнүгүү. Жөндөмөлөр темасында сөз оюнун уланткыла. Жөндөмөлөр темасында. Мисал үчүн, мына жерде белек, саат, оюнчук дептир. Бул атоо жөндөмөсүнө турат. Белек, саат, оюнчук. Ким эмне деген суроолорго жооп берет. Эми ошо ким эмне деген суроолорго жооп берген сөздөрдү силер дагы таап жазгыла. Китептин, ачкычтын, кычкачтын дептир. Бул кайсы жөндөмөдөгү сөздөр? Эстеп көргүлөчү. Азаматсыңар элек жөндөмөсүндө турган сөздөр. Силер дагы ушуга улантып сөздөрдү жазгыла. Үйгө тапшырма 5-көнүгүү 56-бет.